Мен Хашимбеков Бахадырмын. Мен ушу Кадамжай шаарыбыздын тазалыгына ушундай урналарды орноткон Тазади коомуна жана Тазагүлеже динарэжелерге чоңдон чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кадамжай шаарыбыз өзгөрүүлөр аябай жакшы. Şu akırlı күндөрү күндөн күнгө өзгөрүп, тазалык аябай шаарыбыз шаар болуп барат. Султанова Гүлмирамын, Айдыркей шаарынын тургуну. Азыр Кадамжай районунда турамын. Бизге ушундай урналарды жайгаштырыптыр. Тазадин коому. Ошол жерде Тазагүлжө менен Динареге чоң рахмат. Ушундай баклажкаларды сортировка кылып, подушкаларга синтофондорду чыгартып аттырлар. Молодец. Кадамжай шаары тазалыгы менен башка райондордон айырмаланып турат. Ушундай иштер бизде обработка болуп аткен. Ушундай иштер көп болсун, таштандыларды ушундай урналарга салып, элдерибиз тазалыкты. Мен атым Узбекова Динара, Кадамжай районунун тургунумун. Биз сентябрь айында Осо Тазади Кадамжай деп пластикти иштетүү ишкана ачканбыз. Азыркы убакта биз шаарда өзүбүздүн урналарыбызды коюп, баклажкаларды топтоп жүрөбүз. Андан пластик бутылкаларды. Андан тышкары элдер менен сүйлөшүп, азыр бүгүнкү күндө субботникке чыгып, таштандыларды жыйноого чыктык. Мен Кадырова Тазагүл Шакировна, Кадамжай шаарынын тургуну. Биз Осо Ди Тазади Кадамжай деп ушундай тазалыкты тазалоо боюнча ушундай иш алып барып жатабыз. Биз ошо бакалашкаларды кайра иштетүү иш-чараны алып барайлы деп ушундай ар бир шаардын элдердин көбүрөөк суу ичкен жерлерге, шаарлардын ортолоруна, чекелерине ушундай унааларды жасадык. Ошо унааларыбыздын ар бирде Тазади Кадамжай деп унааларды өзүбүздүн каржылыгыбыздан коюп чыктык. Бул тазалык шаарыбыз баарыбызга деп ошо тазалыкты биз колго алдык. Мына жерде дворниктер калып иштеп атат да. Ана өзү мени токтоп оюп катты башка. Ен тоқтат. Azizam keçimiz.